Достор салам, биз азыр Кара Буура айылында турабыз. Менин жанымда агай Санжиран аябай жакшы эле экен. Анан биз дайыма ошо айылдагы жакшы жаңылыктарды чыгарып, айыл тууралуу видеолорду өзүм баракчама чыгарып калам. Анан бул Кара Буура айылы боюнча бир жакшы бир маалыматтарды чыгарганга аракет кылайын деп атам. Агай айтып берсеңиз, ушул Кара Буура айылы мына Мотов болду, андан кийин Кара Буура айылы ушул боюнча качан түптөлдү? Жакшы болуп аткан иштер боюнча бир аз айтып берсеңиз аябай кубанычтуу болот эле. Жақсы сұрау болды. Эми мындай ар бир адамга өзүнүн туулган жердин тупурагы алтын дейт. Биз ата бабаларыбыз бул жака башка жактан көчүп келсе дагы ушул жерде туруп калдык, ушул жерде туулуп калдык. Ушул айыл менен сыймыктанабыз ушул айылда турганыбызга. Биздин ошол ата бабалар келип ушул суудун башына келип туруп айыл түптөп берген үчүн ал жагынан биз мындай айтканда сыймыктанып ошолорго таазим этебиз аталарга. Анан бул айылдын тарыхы мындай болуп калган. 1820-жылдардан ошол Көкүн бийдин баягы Көкүн бийге казактын Карабайтыгы деген болгондагы ошол көрө албастык менен анда алар Ташкентти бийлеп турган учуру болот. Ошондо Ташкент 12 капкалуу шаар болуп, 6 капкасын Көкүн бий бийлеп, 6 капкасын казактын Карабайтыгы бийлеп турат экен. Жалпы ошо казак-кыргыздын ортолук ханы Эшим хандын бул учуру болот. Анан ошол учурда Көкүмдү көрө албастык менен Карабайтык уу берип ууландырат. Анан ал ууландыргандан кийин ал түпкүлүгү акыры келип ушу жакшылыкка барбасын билип туруп, ошол биздин ногул ушул турган жерди Бакыяндан Бакайырга чейинки чөлкөмдү Кара Бууранын оозун ошо багыштардын жери деп жарлык чыгарып берип, биздин основной ушул жерге биздин багыштар ошол 1820-жылдары ушул жерге көчүп келген. Сынган кылычта Сыйдалы деген ат менен кирип жүрөт. Бирок өзүнүн аты Сейталы Мизраалы уулу Сейталы деген киши болот. Ошол киши баштап келет. Баштап келген учурда ал киши ошол учурда бир 15-16 жаштагы эле жигит экен. Баягы мыкты адамдар 15-инде эл башкарган заман экен. Ошондо Сейталы бир тууганы Мамеш экөө жанында өстөр экөө эле эмес, жанында дагы аскерлери болгон. Ошолор менен ушу элге кандай айтсам эми, элге баш көз болуп туруп ушул жерге келишет экен да, ушул жерге отуруп калат экен. Жана бир эмеде айтып кеттим, ушул жерде бул эл отурбай калган себеби баягы калмактардан сүрүлүп кеткенден кийин кайра келип туруп, жана Тейиш хан ушул жерге келип туруп, бул 1695-жыл деп тарыхта жүрөт. Ошондо келип ушул жерге хан көтөрүлүп туруп турганда Карабайтык кайра кол салып туруп жерде согуш болуп туруп, анан ушул жерден эки журттен кайра алсырап, эки журттен кайра сүйөктөр ушул жерге коюлушуп, көпчүлүгүнүн аман калгандары кайрадан Аксыга сүрүлүп кетет. Кыргыздар, казактар болсо кайра нары көсөй кетет дагы, калмактар бу жерди кайра басып алат. Ошентип алып ошо 1820-жылга чейин бул жерде эл турбай калат. Анан 1820-жылы ошол Сейталы баш болгон ошо багыштын немелери, багыштардан ал жерде Сейталыны сынган кылычта Төлгөн Касымбеков Курама Сейталы деп койгон. Курама деп койгону ал Курама деген уруу эмес. Ал ошол жанагы Манас эпосунда айтылып турат. Курама жыйнап журт кылдым, колалы топтоп куш кылдым деп. Ошол сыяктуу Сейталы баатыр ошол жанагы Саруу менен багыштын элдери менен чогуу келгенден кийин ушул жерге 5 атаны алып келет да, мисалы үчүн Саруу менен багыштардан. Ошолордун эми санап кетсем тарыхый орду бар. Мына азыр биз турган айылдын үстүндө эмне болуп жатса Саркул арык деп казылган. Аны Саркул каналы деп коет. Ошол Саркул деген элдин казып кеткен арыгы. Анан айылыбыздын этегинде Каткан арык деген бар. Каткан арык деген бул ошол эле багыштын дагы бир немеси Куттук Сейиттин баласы Каткандар. Ошолордон ушул жерден баштап Бакыянга чейин чабып кеткен арыгы бар. Андан кийин алардан ылдый көздөй Төңтөрт арык деген Төңтөрттөрдүн арыгы бар. Андан ылдыйраак Шайтуулардын арыгы бар. Шайтуу арык деп коет. Андан ары көздөй Келде чаңылдардын арыгы деп коет. Ошентип туруп биздин айылдын немесинде 5 алыш деп айтылгандагы, анан биздики бул учурда айылыбыз Бейшеке колхозуна карап турган. Бейшеке деген ат алыштагы ошол 5 алыштагы 5 аке деп койгон мисалы үчүн мыктыларды. Ошол 5 аталыктар
ошодон 5 аке деп туруп 5 экенин аталышы ошо 5 алыштагы 5 атанын мен атап кеткен. Саркул, Каткан, Төңтөрт, Шайтуу, Келде Чаңыл деген уруулардын ошолордун аттарынан калган 5 акенин алышы болуп туруп 5 алыш болгон. Кийин 5 аке бейшеке болуп калган. Анан бул айылдын өзүнүн аты 1930-жылга чейин Сейталынын айылы деп айтылып келген. Сейталы Баатырдын айылы деп келген. Же болбосо кыскартып кийин Баатырдын айылы деп калган. Анан ошол учурда Совет өкмөтү куралып калгандан кийин, Совет өкмөтүнүн учуру болуп калганда айылдын ошондо азыр деле бар айыл башы дегендер. Ал учурда мен жана бир эмеде айтып кеттим, жанакыда бул жер ошондо кара бура күйүк болуштугуна карап турган волостун ичинде айылдын эмесинде старшина деп койчу, ыстарчын деп койчу кыргызда, ыстарчын деп старшинаны, же болбосо бий деп койчу, Акмат бий деген болгон, ал менин чоң атам. Ошол кишини 30-жылы кулакка тартканымда бизде эрилештирүү болгондагы биздин ушул айылда Сейталы айылын 3 эме курул эметилген, колхоз түзүлгөн, артель. Биринчи колхозу ошол бул жердин мисалы үчүн айылыбызды көпчүлүк учурда Молотов деп калышат көпчүлүк. Молотов деп бирок ал эч качан айылга ат коюлган эмес, бирок эмеде энциклопедияда берилип турат, биздин айыл Кара Бура айылы деп 1930-жылда бир Кара Бура айылы деп жүрөт. Ошого чейин бул жер Сейталы, же болбосо баягы сынган кылыштын эмесинде Сыйдалы деп, же болбосо Баатырдын айылы деп келген дагы бул жердеги ошо бир колхозу Саркул, Ак Көйнөк дегендер багыштын бир бутактары болот. Ошолордон биригип туруп бир колхоз түзүлөт дагы, ал Молотов колхозу болот. Төңтөрт деген дагы уруу бар. Бул Сарууга кирет. Төңтөрттөрдүкү өзүнчө бир колхоз болуп туруп, алардыкы Акдөбө колхозу деп туруп уюштурулат. Андан кийин жанагы айтып кеткен, жана бул эки атаны айтып кетпедимби, эки акени. Дагы 3 аке бар ошол жерде. Бирде Шайтуу, Келде Чаңыл, Кошкулак дегендер. Булардыкы биригип туруп Жарды Жалты колхозу деп туруп биздин айылда 3 колхоз уюштурулат. 1930-жылы. Ошол 30-жылы анан биздин бул жерде баягы Сейталы атын кетирет, Акматты кулакка тартып өтөт дагы, мал салын ушул ортого алат, Акмат өзү качып Алабукага кетет, ошол жактан каза болот. Анан бул жер ошодон кийин жанагы биздики ошо Молотов колхозунун башкармасы Саркул менен Ак Көйнөктүн колхозу болот дагы, башкармасы Атантайдын Аскары деген киши болот. Анан Аскар ошол эметет дагы, кой баягы немеге саясаттын ошондой болгон байлардын, бийлердин аты турбасын деп туруп биздикен Кара Бура деген атты коюп койгон. Ошо менен Кара Бура аты сакталып келген дагы, бирок кошумча жанагы каймана Молотов колхозу деп туруп Молотов деген ат ошодон калып калган. Ушундай кыскача таржыма. Жакшы агай, чоң рахмат. 8 мүнөт сүйлөп берип сынбай, чоң рахмат. Алла разы болсун. Аябай көп маалыматтарга экенсиз. Ишиңизге ийгилик, ден соолук болуңуз. Бүгүн мынакей учурдан пайдаланып агайга ыраазычылык билдирем. Ден соолук болуңуз. Рахмат. Аябай көп маалыматка экенсиз. Мынчалык бир 10-15 мүнөт сүйлөп берди окшойт агай, тарых боюнча. Мен дагы тартпай тартып алып YouTubeга жүктөп коем. Ассаламу алейкум баарыңарга.